шаарда өзгөчө убакыт тез өтүп атат. Адамдар бир нерсенин аркасынан чуркап жүргөн, ар ким ар нерсенин аркасынан чуркап жүргөн. Рекламалар дагы өзүнө тартайын деп аткан, ар ким өзүнө тартайын деп аткан бир нерсени, ар ким өзүнүн убактысын, бирөөнүн убактысын алайын деп аткан учурда. Ошол учурда өзүңдү жоготуп калба, алданып калба, кичине акча келип калса, шайтанга берилип кетпе. Бир устаз шагирт баратса, багбан бакчаны көрүп калат экен, багбан ичинде иштеп жүрөт. Бирок өтөгү сыртта. Бактын сыртында өтөгүн чечип коюп иштеп жүрүп, суу коюп, ар нерсе кылып. Баягы эми шагирти бай экен, акчалуу адам экен, устазга тийишип, байдын кылыгы көп деп коет го. Устаз ушул өтөгү лай толтуруп коюп, бир калып көрбөйлүбү кандай болот экен деп айтса, устазы карап, сен жыргагың келип атабы? Жыргачтын башка жолун үйрөтөйүнбү? Ооба, үйрөтүңүз десе. Ошол өтөгүгө барып кичине акча сап койгун. Анан эмне болушун экөөбүз көрөбүз дейт экен. Баягы келет өтөгү акчаны салат, ошого жакыныраак, өтөгүгө жакыныраак жерде байкатпастан карап турушат. Баягы дагы багбан бактан чыгып келип өтөгүн кийсе, бирдеке тийди. Караса, акча. Алып сүйүндү, кубанды, дароо жаратканга жалбарып, Аллахым, бергениңе шүгүр, аялым оор абалда экендигин билет элең. Миң шүгүр деп шүгүр келтирет, жана буга себепчи болгондордон Аллах ыраазы болсун деп аларга дагы рахмат айтат. Шагирти, бай шагирт устазга карап туруп, устаз, сиз өмүр бою эстен кеткис сабакты бердиңиз. Бул нерсени мен ар дайым улантам деп дейт. Айтайын деген нерсе маселени байлыкты урматтуу мекендешим жүрөгүңүзгө киргизип албаңыз. Дуа кылган учурда бай болоюн дей бербеңиз. Жана бирөөлөргө өзүңүздү салыштырбаңыз. Бирөө 5-7 бар, неге анда бар, неге менде жок деген нерселерди коюңуз, токтотуңуз. Сиз дуа кылган учурда, Аллахым, эгер дүйнө мага, байлык мага, фазилет, жакшылык алып келсе мага бер. Эгерде дүйнө мага бале боло турган болсо, андан мени алыс кыл деп дуа кылыңыз. Сиз билбейсиз, байлык сизди балким бузат. Сиз билбейсиз, байлык сизге оору болот, сарсаналык болот, кыжаалаттык болот. Азыр айтат, ошо көптөгөн директорлор менен, заводдун директорлору менен сүйлөшүп калган учурда, ишенсең, Мухаммад дейт, ошол завод ачканга чейинки кыйынчылыктар, акча жетпей калган учурлар, ошол чуркап жүргөн учурлар, ошол учурлар эле эң бактылуу күндөр ошол болгон экен. Баягы өзбек сумкадан, чоң сетка сумкадан көтөрүп алып, аяка барып, бияка барып, товарымды сунуштап жүргөн күндөр эң бактылуу күндөр экен. Бүгүн менде бардыгы бар, акча бар, эмне кыларымды билбейм дейт да. Бүгүн менде жок дегендей. Байып кетсең, 2 машинаны бирдей кылып минип кете албайсың. Байысаң деле ошол эле тамакты жейсиң. Болгону кичине жакшыраак табакта биширишиң, жешиң мүмкүн. Бирок ошол эле жумуртка жеген нерсең ошол эле, 1 каса тамак. Тойгонуң ошо эл жегендей эле 1 порция жейсиң, 20 порция жеп кое албайсың тамакты дагы. Айтайын деген маселени, урматтуу мекендешим, биз адамдар бирөөбүз муну тепкичте, бирөөбүз ылыйраак тепкичте, бирок бардыгыбыз бирбиз. Деңгээлин байлыкка карап көтөрө албайт адам. Адам кылган амалдары менен ар кимден жогору боло алат. Жада калса периштелерден дагы жогору боло алат. Окуядан сабак алына турган сабактар өтө көп. Окуянын өзү сабак болгон үчүн мен тыянак чыгарбайм, кыссадан кысса чыгарбайм. Сабакты өзүңүздөр алыңыздар, алтын башыңыздар аман болсун, ден соолукта болуңуздар, дуаларда бизди дагы эстеңиздер. Салам.